Биз каналдан коркпойбуз. Биринчи алар баягы айткандай баягы Дүлөй менен сүйлөшкөндөй эле болуп атабыз. Алар баягы биз айтканыбызга бир же тындабайт. Бир эле прессада сүйлөгөн эле бизди күнөөлөп эле анан бизге жанагы моюнга албайт биз деген жана исктер экология боюнча бузгандыктар. Ошол шартты моюнуна алып, ошол биз айтканды ошо угуп, эгерде ошо моюнуна алса, ошондон кийин отуруп туруп сүйлөшөт элек. Анткени биздин позициябыз мындай ачык, таза. Бул фактылар илгертен эле алар да билет. 17-жылы бир аз кечирдик эле. Эми болсо кечирим жок. Ошол 17-жылдан кийин кечиргенден кийин баары тең эле ошол бойдон эле кала берген. Алар биздин закондорду буза берген, налогторду төлөнгөн эмес. Ал өзүнчө бир топ акча, эгерде бир нече миллион доллар болсо, бир жөнү бул миллиардтан ашып кеткен чоң карыз болуп атат. Экология боюнча 3 миллиардтан ашып кетти. Ошо боюнча биз бир чечимге келишибиз керек. Ошол моюнуна алгандан кийин ошондо отуруп туруп бир сүйлөшөлү деген болуп атат. Болбосо баягы сүйлөшкөндүн кажети жок. Биз деле күнөөлөй берсе, баягы биз центрдин позициясын түшүнбөйбүз, түшүнгүбүз да келбейт. Антканда мен айтпадым, башка диалог болбойт. Диалог болот, бир монолог болот. Биз айтканды угасыңар, укпасаңар, анда биз ошондой кумторду алдык. Буюрса андан тышкары бизде 1,7 миллиард долларыбыз бар. Счетубузда кумтордун, центрдин эмес, кумтордун акчасы. Ошону алар бербей атат. Андан тышкары бизде 26% акцияларыбыз бар. Анын баасы бердигине бир 700 миллион доллар болот. Ошол орто эсеппен бир 2,5 миллиардка жакын акчаларыбыз бар. Ошол жөнүндө кеп болуп атат. Кумтор жөнүндө башка кеп болбойт. Кумторду бербейбиз. Биз ошо центрдагы бүт алынган жаңы месторожденияларды бүт ошо кумтордун акчасына, ошол күнгө чейин ошол кумтордун акчасына алынган нерселер.